Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер, кымбаттуу классташтар. Ушул бүгүнкү берип аткан интервьюдун эң негизги максаты классташтардын бүткөнүбүзгө 45 жылдык жолугушуусуна чогулуп отурабыз. Биз Нарын областынын Кочкор районунун Кумдөбө орто мектебин 1977 жылы бүтүп, мынакей 1922 жылы 45 жылдык жолугушууга жолугушканы отурабыз. Бул жолугушуу мурда деле 40 жылдык жолугушууну ошол өзүбүздүн бүткөн мектебибизде жолугушуп, классташтар менен абдан бир жакшы таанышуу менен улантканбыз. Ошол улантууну азыр ушул Бишкек шаарында иштеп жаткан классташтар уюштуруп, бардык классташтарды чогултуп отурабыз. Биз 1977 жылы окууну бүткөндө бардыгы 2 класста ушул 60 окуучу бүткөнбүз. Ошол окуучулардын ичинен 18 балдарыбыз, 5 кызыбыз бул дүйнө менен коштошуптур. Ошол өтүп кеткен классташтарыбыздын жаткан жерлери жайлуу болсун. Анан ушул өтүп кеткен классташтардын ичинен белгилүү журналист, тагдыр программасын алып барган, кыргыз элине белгилүү болгон классташыбыз Макетаев Болотбек. Муну айтпай коюуга болбойт. Эгерде Макетаев Болотбектин көзү тирүү болгондо, бул классташтардын 45 жылдык жолугушуусу абдан чоң деңгээлде өтөт эле деп биз дагы ушул уюштуруу мезгилинде абдан эскерип атабыз. Анан эми өзүм жөнүндө айтып кетсем, мен Ишенов Арапаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинде иштеп жатам. Ошол физика кафедрасында доцент милдетин аткаруучу болуп иштейм. Ушул бир жерде иштегениме 40 жыл болду. Ушу өзүбүздү окуткан ага эжелерибизге абдан ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Биз окуп бүтүп аткан кезде биздин мектептин директору Эсенгулов Урмат агай болчу. Ошондой эле физикадан берген Жибек эжекебиз, Мажит эжекебиз, математикадан берген Жапак агайыбыз, ушулардын баардыгын теңескерип азыркы күнгө чейин көз алдыбызда турат. Анан ушул 45 жылдык жолугушууда айтып кетсек, Кыргызстанга белгилүү болгон, жакшынакай болгон классташтарыбыз бар, мынакей жогорку окуу жайларында иштейт. Ушул чет мамлекеттерге дагы өзүнүн ишин ийгиликтүү иштеп жаткан классташыбыз бар. Кудайбергенов Алмаз өзү художественный училищени бүтүп, өзүнүн эмгеги менен белгилүү болуп, дүйнөлүк масштабта белгилүү болуп келе жатат. Андан тышкары мен айтат элем ушул классташтарыма, ушул жолугушууга бардыгыңыздар аман эсен келип, жакшы отуруп кеткиле демекчимин. Азыркы учурда бул Кыргыз Республикасынын өсүп өнүгүшүнө биздин дагы абдан тарбиябыз, биздин дагы салымыбыз өтө керек деп ойлойм. Керек биз неберелерибизди, өсүп келе аткан жаштарыбызга жакшы татыктуу тарбия билим бергенге аракет кылып атабыз. Ошону татыктуу тарбия билимди алып, ошол Кыргызстандын өсүп өнүгүшүнө чоң ийгиликтерди жаратат деген ишенимдемин. Урматтуу классташтар, бардыгыңыздарга эң биринчи байлык ден соолук дегендей ден соолук каалайм. Иштеп аткандар ишиңерге ийгилик каалайм. Чоң ата, чоң апа болуп, тайыны болуп, таятта боло турган классташтарыма ошол балдарыңыздарды, неберелериңиздерди татыктуу тарбиялап, ошолордун урматсы. Саламатсыздарбы мекендештер. Мен өзүмдү тааныштыра кетсем, алдыда Мария айтып кетти. Менин атым Сүйүнкан, фамилиям Жолдошова. Мен дагы ошо Мария менен Кочкор районунун Кумдөбө айылында Ленин орто мектебин 1977 жылы чогуу бүткөнбүз. Анан эми бүгүнкү биздин маегибиздин темасы биздин 45 жылдык жөнүндө сөз болуп атат. Анан биз ушул күндө аябай толкунданып, аябай жакшы күндү күтүп аткан кезбиз. Эртең 19-унда Лексор, ушул Бишкек борборунда Лексор кафесинде, 20-сында этнокомплекс Эне Сай эс алуу жайында тосолу деп ошо толкундануу менен аябай күтүп турган кезибиз.
Анан эми биздин мына убакыт деген учкан куштай өтөт экен. 45 жыл оңой эмес экен. 45 жыл мындайча айтканда жарым кылым. Биз ушул күндү көптөн бери күткөнбүз. Мындан 5 жыл мурун 40 жылдыкты айылда биздин классташ балдардын эмгеги менен аябай 2 күн аякта дагы Чолпон айылында, Ленин айылында 2 күн аябай жакшы белгилегенбиз. Бир канча жылга жашарып келгенбиз. Анан азыр эми мынакей ошо Бишкек шаарында дагы 45 жылды белгилейбиз деп турабыз. Анан мен эми айтмакчымын классташтарга, аман эсен келгиле, ак жолго алып кетем. Анан эртең ошо биздин ушул 45 жылдыкка Мария экөөбүздүн салымыбыз ошо милдетин алып алдык эле. Бул да аябай чоң милдет экен, уюштуруучулук. Анан дагы классташ балабыз жайык болуп ошо үчөөбүздүн чуркап турган кезибиз, бири-бирин тазар болуп жакшы тосуп алсак, жакшы тоссок деген ниет менен. Анан өзүм жөнүндө жакшылап тааныштыра кетсем, мен 10 бүткөндөн кийин Токмок шаарында дүкөнчүлүк 6 айлык окуусун бүтүп, дүкөнчүлүк кесипте 6 жыл эмгектенип, 82 жылы Бишкектен торговый техникумду бүтүп 84, анан 84-төн 90 жылга чейин ошо Кочкор районунун Кумдөй айылында магазинде заведующий болуп иштеп келдим. Азыр болсо 90 жылдан ушул убакытка чейин ушу Бишкек борборунда Дордой базарында эмгектенип келе жатам. Кытайдан, Турциядан элдин зарылчылык товарларын ташып, ушуларды сатып эмгектенип келдим. Азыр болсо Россияга Кыргызстандын өзүнүн продукциясын өнүктүрүп, ошо Кыргызстандын кийим кечесин сатуу менен эмгектенип келе жатам. Азыр биз чоң эне чоң ата, үлгүлөрүм жолдошум болуп, тай эне тай ата болуп кон кезибиз. Анан балам, кызым, бир уулум, 2 кызыбыз бар. Балам, кызым баарыбыз ошо Дордой базарында эмгектенип келе жатабыз. Анан сөзүм акырында айткым келет. Ушундай 45 жылдык, 50 жылдык ушундай биздин маарекебиз аябай ойдогудай жакшы өтсө деген тилектемин. Классташтарыма дагы, деги эле жалпы кыргызстандык мекендештериме дагы жакшылык каалап кетким келет. Чың ден соолук мекенибизде тынччылык, ар бир үйдө тынччылык, бактылуулук, ыймандуулук заманды каалап кетким келет. Жок. Мен аркая Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер, классташтарым. Жогорудагы айтып өткөн менин классташтарымдай эле мен да ушул балдар менен 1978 жылы Ленин орто мектебин аяктаганбыз. Албетте, ошол күндөн бүгүнкүгө чейинки аралык 45 жыл деген айткан оңой болгон менен бул көп убакытты талап кылган мезгил болду. Албетте бул өзүңөр билесиздер, жеке турмушта эмес, бул Кыргыз мамлекетинин өзүшүнө дагы бул чоң өзгөрүүлөр болду. Кыргыз эли эгемендүүлүктү алды биз onu бүткөндөн кийин. Ошондон бери мынакей биз дагы ошол ар бир үй-бүлөдөгү өсүп келе жаткан жаш кадр сыяктуу билим алууга аракет кылып, окууга улантуу үчүн көптөгөн аракеттерди жасап, ушул классташтарымдын калп айтпасам эң акыркысы болуп мен жогорку окуу жайга өттүм. Кыргыз улуттук университетинин экономика факультетин 90-жылы аяктадым. Ошол жылдан ары көздөй ушу чарбага алган билимди ишке ашырыш үчүн чарбада бухгалтер, счетчик, кассир болуп эмгектенип, ошол
Андан кийин ушундай реформалар жүрүп аткандыгына байланыштуу чарба тарагандан кийин билимди алган соң эми иштетиш керек да. Ошон үчүн анан айла жок убакыт жумуш иштеп, анан ошо Бишкек шаарынан борборунда жайгашкан Скрябин атындагы Кыргыз айыл чарба институтуна келип, ошол жерге ассистент болуп орношуп, ошол күндөн 95-жылдын октябрь айынан бери бүгүнкү күнгө чейин ошол институтта эмгектенип келем. Албетте ошол 25-26 жыл мезгилинде институттун ичинде кадыр баркка ээ болдук. Студенттер арасында, мугалимдер арасында институт тарабынан, министерство тарабынан көрсөтүлгөн сыйлыктарын алдык. Кудайга шүгүр, кур эмеспиз. Эл арасында, студенттердин арасында берген билимибиздин натыйжасын көрүп, азыркы күндө студенттеримдин асты мамлекеттик, областтык деңгээлдеги кызматкерлерге жетишти. Алды губернатор болуп иштеп атышат. Мунун баары болсо ошол балдарга берген таалимдин туура экендигин далилдейт да. Эмне дейбиз анан ошол өзүм катары эле, өзүм сыяктуу эле башка классташтарым дагы бүгүнкү күндө кыргыз элине таанымал чоң кесипчиликтерде ар түрдүү тармактарда эмгектенишет. Жана Мария классташ айтып кеткен, Кудайбергенов Алмазбек деген ошол классташыбыздын кол эмгеги бүгүнкү күндө НАСА тарабынан уюштурулган айдагы капсулага салынып, сүрөтү ошакта сакталууда. Бул да болсо Орто Азиядагы эң биринчи ошол жигиттин жетишкендиги көрсөтөт да. Бул биз сыймыктанабыз. Анан дагы эскерип кеттик Болотбек Макетаевди. Бул биздин журналистибиз кыргыз элинин ар бир үйүнө барып, ошол үйдүн тагдырын чечип, ошол маселени чечип берген жигит эле. Бул да болсо ошол бизди окуткан эже-агайлардын берген таалими, тарбиясы болсо керек. Ошол күндөн мынакей алган таалим, тарбия менен ошол үйрөтүлгөн максаттар менен азыркы күндө мына сонун бир классташ айтып кетти. Баардыгы ошо тайыне, тайата, чоңата, чоңопо болуп балдардын кубанычына бөлөнүп турган кезибиз. Эмне дейбиз эми ошо келечекте боло турган жолугушуубузду алыстан, жакындан келе жаткан классташтарыбыздын баары аман-эсен жетип келишсин, тоюбузга күбө болушсун, жакшылык менен, жакшы тилек менен жолугушуп, жакшы ойлорубузду, бала кездеги калган жакшы сезимдерди эстешип, ошолор менен бир чер жазышып, анан аман-эсен үйүбүзгө кайтышып кетели. Рахмат көңүл бураңыздарга. Бар болуңуздар. Урматтуу кыргыз элим, кымбаттуу классташтарым, ушул маегибизди жыйынтыктап мен сиздерге төмөндөгүдөй каалоону айтмакмын. Жалпы кыргыз элибизде тынччылык болсун. Бардыгыңыздар ден соолукта болуңуздар. Ар бирибиздин кылып аткан кызматыбыз кыргыз элине бир аз кичине да болсо салымыбызды кошолу. Өсүп келе жаткан жаштарга тарбия, билимди жакшы берели. Небере чөбөрөлөрүбүзгө дагы жакшы тарбия берип, келечекте ушундай жолугушуулар көп болсун. Бардыгыңыздарга чың ден соолук, узун өмүр, ишиңиздерге ийгилик, анан бакубат жашоо каалайм.